Кара Бура райондук ооруканада пандемия башталгандан бери жугуштуу оорулар бөлүмү ашар жолу менен курулушу жаңыланып жатат. Бүгүнкү күндө оңдоп түздөө иштери аяктап калды. Ал жака Бакубат Талас фонду тарабынан 1 миллион 77 миң сом бөлүнүп, 2 транш менен медициналык жабдуулар келет. Бүгүн 600 миң сомдон ашык каражатка биринчи траншы келип ооруканага тапшырылды. Бул тууралуу Талас областынын Ыйгар УКМК өкүлү Марат Мураталиев билдирди. Бизде билесиздер, медицина өтө ылдый абалда болчу Талас областында. Ушуну азыр өртөдөн өйдөгө көтөргөнгө жетишип атабыз. Жерби Алтындын жардамы менен, биздин спикерибиз Жумабек Дастанбек Артисбековичтин жардамы менен мына бүгүн биздин Кара Бура районунда ушу ковидке байланыштуу 40 койкалык ашар түрүндө стационар салдык элек. Ошол стационарга да курулушунда жетпей калган курулуш материалдарын бар мына Жерби Алтын аркылуу 1 миллион сомго алып берген. Эми ал бүттү азыр. Ошого оборудованиялар керек эле. Дагы эле Жерби Алтын компаниясына кайрылып, баягы 16 миллион коронавирус илдети башталганда бөлүнгөн акча бар болчу. Ошонун запасынан мына бүгүн азыр ошо 40 койкага бүт реанимационный кроваттарды, керектүү аристон, ошол жана стационардын ичине керектүү жаңы жабдыктардын баарын алып келип атат. Бүгүн тапшырып берип атат. Буга мен Жерби Алтын компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда бүгүн дагы бир жакшы иш болуп атат. Мына Кара Бура районуна баягы күнү бизге бир скорый помощь берген мамлекет тарабынан. Бүгүн дагы бир скорый помощь келип атат. Буга биздин урматтуу спикерибиздин киришүүсү менен тияктан бөлүнгөндү алдырып Таласка бөлүнгөн экен. Аз Таласта поликлиникабызда бар, берки больницаларыбыздын баарында Кудайга шүгүр жана спонсор бир туугандарыбыз аркылуу келген скорый помощьтар бар. Ушу Кара Бура районуна берилиптир. Кудай буюрса ичинде 15 миң долларлык ИВЛ аппарат, кислородный концентратор. Мына көрүп атсыңар, бүт современный жабдыктар менен азыр бул барып туруп элге кызмат жасайт. Кара Бура районунда ашар жолу менен больница курулуп бүтүп атат, азыр 90% болуп калды деп айтты главный врач. Ошол больница курулуп атканда 337 миң сом караштырып бергенбиз, ошол жардам болсун деп курулуш материалдарын алып бергенбиз. Азыр ошол больницаны эмеректер менен жабдыш үчүн мына бүгүн 607 миң сомго холодильниктер, андан кийин аристон жана суу жылытуучу, анан койкалар, ал 40 орумдук больница болуп атат да. Ошолордун бардыгын алып келип берип атабыз. Ошону менен бирге жана пульсоксиметрлер, дозаторлор бардыгы чогуу келди да ошо. Эми мындан ары мына өткөндө мына бул экинчи волна болот деп бардык мамлекеттер даярдык көрүп атпайбы? Мына Марат Молдонович менен губернатор менен чогуу карап, тиги Көк ойдогу больница бар экен эски. Ошону азыр администрация ремонт кылып атат. Андан кийин биз ошол ремонт бүткөндөн кийин 42 миллиондун айланасында ал жерге медициналык эмеректер керек экен, андан кийин аппараттар керек экен. Ошонун бардыгын азыр чогуу ошол облздрав менен администрация менен караштырып атабыз. Биз ойлойбуз ошол бардык пландаштырган нерселер ушул жакын аранын ичинде келип бардыгы берилет ошол. Мына сиздер көрүп тургандай Алтын Альянс компаниясынын атынан өткөндө дагы 337 миңге курулуш материалдарын алып берген. Биз аны колдонуп азыр иштер 95%га бүтүп калды. Мына саналган күндөр калды, буюрса ачабыз деген даярдыктабыз.